Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Тунисияда президенттик алгачкы эркин шайлоону ардагер саясатчы Бежи Каид Эссепси жеңди. Энергия ресурстарына бай, эркиндикке жакыр келген Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири. Чыгармачыл жана дымактуу болгону менен Индиядагы эң ири сүрөт көргөзмөсү акча жумшаганга арзыйбы? Тунисиялык ардагер саясатчы Бежи Каид Эссепси өлкөдөгү алгачкы эркин президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп аталды. Шайлоо комиссиясы ал добуштардын 55%дан көбүн алганын ырастады. Бул шайлоо Тунисиядагы 4 жыл мурун араб жазы толкундоолоруна түрткү берген революциядан берки демократияны карай кезектеги кадамы деп каралууда. Жаңы эле баш кошкон тунисиялык 2 жаштын өмүрүндөгү эң кубанычтуу күн алардын мекендештеринин да эсинде кала турган күн болду. Өлкө тарыхында биринчи жолу жарандарга жыйынтыгы алдын ала белгилүү болбогон эркин жана калыс шайлоодо жаңы мамлекет башчысын тандоого жол берилди. Биз үчүн бул айт майрамында эле болду. Жаңы президент Тунисияны бутуна тургузат деп үмүттөнөм. Мен үчүн бактылуу күн болду. Тунис өлкөсүнүн жолу ачылсын. Бул күнү баарыбыз бириктик, дейт Булайым. Эл бири-биринен дээрлик айырмаланган 2 талапкердин бирин тандады. Шайлоону бир топ улгайган 88 жаштан өткөн Бежи Каид Эссепси жеңди. Анын саясий карьерасы диктаторлук учурда эле башталган. Тунисиялыктар өзгөчө өлкөнүн Бардар өнүккөн түндүк аймагында анын тажрыйбасын баалашат. Анын аттаандашы президенттик милдетти убактылуу аткарып келген Монсеф Марзуки бир учурда доктур эле. Кийин ал адам укуктарын коргоо жаатына өткөндө камакка алынып, 2011-жылы бозгунга сүрүлгөн. Кедей тунисиялыктардын арасында өзгөчө толкундоо башталган өлкөнүн ички аймактарында анын кадыр баркы чоң болчу. Ошентип Тунисте биринчи жолу президент демократиялык жол менен тандалды. Шайлоо өзгөчө учурга туш келди. Мындан 4 жыл мурун башталган көтөрүлүш бүтүндөй аймактагы толкундоолорго шыкак берген. Азырынча Тунис өлкөсү гана диктаторлуктан демократияга кадам таштай алды. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана обочулонгон өлкөлөрдүн бири. Бул жакта өз оюн билдирүүгө жол берилбейт. Адамдар бири-биринен шек санап турат. Human Rights Watch уюму адам укуктары тууралуу сөз да кылуу мүмкүн эмес дейт. Бирок өлкөнүн эбегейсиз газ кендери бар. Андыктан батыш өлкөлөрү менен компаниялары контракт алуу үчүн түркмөн расмийлерине жол издөөдө. Ашхабад имараттары ак мрамордон салынган кенен шаар. Көчө шыпыргандардан башка көп киши деле көрүнбөйт. Мурунку түркмөн башы Сапармурат Ниязовдун алтын жылатылган айкелдери аянттарды ээлеп турат. Ал кезинде операга тыюу салып, мектептерди жаптырган. Айлардын аттарын өзүнүн жана апасынын ысымына которткон. 8 жыл мурун бийликке Курбангулу Бердимухамедов келгенде далайлар эми өлкө ачыгыраак болуп өзгөрөт деп үмүттөнгөн. Азыр интернет бир ууч кафе менен чектелбей калган. Мобилдик интернет аркылуу көптөгөн түркмөндөр сырткы дүйнөдөн кабар алып турат. Бирок интернет аракеттери байкоого алынган. Оппозиция жана коомдук сайттарга бөгөт коюлган. Адам укуктарын коргоон уюмдар өкмөткө каршы чыккандардын баары камалат дешет. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң обочо жана репрессивдүү өлкө бойдон калууда. Батыш өлкөлөрү жана компаниялары түркмөн газынын ири запастарына жете албай убара. Евро биримдик Каспий деңизинин алдынан өткөн куур салуу жөнүндө түркмөн өкмөтү менен сүйлөшүүдө. Куурдун артынан реформалар да келеби? Биз адам укуктары жана мыйзамдуулук маселесин көтөрбөй койгон жерибиз жок. Тескерисинче Транс-Каспий долбоору аркылуу эки тараптын диалогу өрчүп, ишеним пайда болот. Ошондо биз адам укуктары сыяктуу маселени талкуулайбыз. Кайсы жерге барба, жада калса ээн жолдо да аркаңан бирөө аңдып турган сейт. Формачан адамдар жөн эле өтүп бараткансыганы менен ашкере кызыгып жаткандай. Бул кадыресе көрүнүш. Эл алардан коркуп, кооптонуп турат. Өкмөт болсо дал ошол саясатты сүрөп тургандай.
Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Түштүк Корея атомдук энергия системасы кибер чабуулга туруштук берер бекен деп сынак өткөрүүдө. Хакерлердин бири 25 декабрга чейин жаптырылбаса, айрым реакторлорго зыян кылабыз деп эскерткен. Буга чейин өлкөнүн атомдук реакторлоруна байланышкан маалыматтар кибер чабуулга туш болгон. Бирок өлкө жетекчилиги атомдук көзөмөл системасы кибер чабуулуна алынган эмес деди. АКШ Sony Pictures компаниясына кибер чабуул койду деп Түндүк Кореяны айыптоодо. Бирок Кытайлар мунун далили жок экенин айтууда. Түндүк Корея айыптарды четке кагып, АКШ буталарына чабуул коебуз деп коркуткан билдирүү чыгарды. Хакерлердин айынан Sony компаниясы Түндүк Кореянын лидери тууралуу интервью деп аталган фильмдин бет ачарын токтотууга мажбур болду. Пакистандын полициясы өткөн аптада Пешаварда мектеп окуучуларына кол салууну уюштурган деп шектелген бир нече кишини камакка алды. Чабуулду уюштурдук деп пакистандык талиптер билдирген. Окуяда 141 киши курман болуп, алардын 132си окуучу балдар эле. Бул чабуулдан кийин Пакистандын өкмөтү өлүм жазасына мораторийди алып салып, 6 кишинин өлүм жазасы ишке ашырылды. Биеннале ири көркөм көргөзмөлөрү демейде Венеция, Стамбул же Берлин сыяктуу шаарларда өтөт эмеспи. 2012-жылы Индия Керала штатында өзүнүн көргөзмөсүн уюштурду. Финансыдан кыйналганга карабастан уюштуруучулар дагы бирди өткөрөбүз деп камынууда. Бирок жакырчылыкка баткан өлкөдө ушунча көп каражатты көркөм фестивалга жумшоо өзүн актайбы? Көрүнүштөр, добуштар, сөздөр. Кочиде 2 жылда бир өтчү көргөзмөнүн максаты дүйнө искусствосын Индияга жана Индия өнөрүн дүйнөгө тааныштыруу. 3 ай турчу көргөзмөдө Франческо Клементе жана Аниш Капур сыяктуу белгилүү өнөрпоздордун чыгармалары коюлат. 26 жаштагы Сахи Рахал үчүн бул көргөзмөгө катышуу чоң сыймык. Окууну жаңы бүткөн сүрөтчүлөргө өкмөт каралашпайт. 2 жылда бир өтчү көргөзмөгө катышууга абдан куштармын. Бул жерде көптөгөн устаттарга жана каармандарыма жолугам. Каражат жоктугунан көргөзмө болору арсар болуп турган. Ага $4 миллиондой доллар жумшалат. Бул 2 жыл мурунку алгачкы көргөзмөгө салыштырмалуу 60%га көбүрөөк. Бирок баары эле буга ынанган жок. Бир нече көчө сүрөтчүлөрү 2 жылда бир өткөрүлгөн көргөзмөгө кеткен акча ысырап болот деген пикирде. Кераладагы мен сыяктуу сүрөтчүлөргө эч жардам болбойт. Мунун пайдасын миллионерлер жана байлар эле көрөт. Кочинин ээн жана кооз жаратылышына байлар, атактуулар эле эмес, көптөгөн туристтер да кызыгып, ар тараптан агылып келет. Андыктан уюштуруучулар жергиликтүү балыкчылардын торуна да киреше илинет дешүүдө. Эми спортко келдик. Англиянын премьер лигасында дем алыш күндөрү Манчестер Сити 3-0 менен Кристал Паласте утуп, Челси менен бирге лиганын башына чыкты. Астон Вилла Манчестер Юнайтед менен 1-1 эсебинде тең чыгышты. Ман Юнайтед буга чейин катары менен 6 оюнду уткан эле. Ливерпуль болсо 2-2 эсебинде Арсенал менен тең чыкты. Боксер Антони Кролла кылмышкерлер менен мушташам деп январда болчу чемпионаттан чыгып калды. Баш сөөгүнөн жараңка кетип, бутунун томугу сынган атлет мындан да күчтөнүп даярданып келем деп убада кылды. Ал уурлар менен мушташа кеткен, анын үйүн тоноого аракет кылган 17 жаштагы бала колго түштү. Бокстун улуу чемпиондорунан кабар ала кетсек, Мухаммед Али 6-күнү пневмониядан жабыркап ооруканага жатканын анын өкүлү билдирди. Оор салмактагылар арасында 3 жолку дүйнөлүк чемпион болгон Мухаммед Алинин абалы туруктуу деп айтылууда. Ал көп жылдан бери Паркинсон илдети менен дагы алпурушуп келет. Жаңылыктардын соңунда Кытайда машина алдында калып тирүү чыккан киши тууралуу кезектеги окуяны айта кетели. Бул видеодо көрүнгөндөй жүк ташыган унаа велосипед менен бараткан кишини сүзүп алды. Киши велосипеди менен кошо машиненин алдында калды. Ошентсе дагы унаанын 14 дөңгөлөгүнүн бири дагы аны тебелеп өтпөптүр. Киши 6 саны аман туруп кетти. Кудай сактайт деген ушу болсо керек. Бул видеолор биздин веб-сайтта дагы бар. Ал эми жаңылыктар алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.